экранга көңүл бурабыз. Так, мен сиздерге буга чейин Binance'ты обзор кылып көргөзүп бергенмин эмне Binance'ты. Эми биз бүгүн сиздер кааласаңыздар бул эки мына ручкам жакшы басылбай калды. Бул эки биржаны колдонсоңуз болот, же болбосо жаңы кошумча бул эки биржаны колдонсоңуз болот. Мен бул биржаларды бир ооз айтып кетейин. Мисалы үчүн мына Blackbit деп турбайбы? Мына Blackbit мындайраак чылдырып коеюн да. Бул Blackbit'ти биз ссылканын негизинде гана көчүрүп алабыз. Ал эми Blackbit'тен сырткары бул жана бул төртөөнү биз эмне кылабыз? Мындай Redmi, Samsung телефондордо Google Play же болбосо Play Market деген бар го. Ошонун ичинен эле көчүрүп алсаңыз болот да. Түшүндүңүзбү? Бул жактан эле көчүрүп аласыз. Только Blackbit'ке гана ссылка керек болот да. Түшүнүштүкпү? Анда мен сиздерге биринчи жолу бул жерде турган мына OKX дегенди мен эми OKX деп койдум, билбейм названиясы толук түрдө кандай болот. Мынакей биринчи жолу регистрация өтүп көргөзүп берейин. Мен мама кол көрө берчи. Мынакей. Мына менде ушундай кнопка чыкты разрешить деп. Мен разрешитти басып койдум. Мисалы үчүн бул жерде бизге тандоо берилет да. Регистрация же болбосо войти деп. Эгер сиз мурда катталган болсоңуз, анда эмне войти дегенди басасыз. Эгер сиз катталбаган болсоңуз, биринчи жолу каттала турган болсоңуз, регистрация дегенди басасыз, жашыл сөздү. Мен регистрация деп кирдим. Бул жерде өзү автоматтык түрдө эле Кыргызстан регион басылып калды. Эгер сиз башка региондо болсоңуз, мына жердеги белгини басасыз, үч бурчтукту басып туруп, мисалга Туркия бар экен, Россияны издеп көрүңүз. Россияда болсоңуз, эгер Россияны басып деле кирип көрсөңүз болот. Мен эле биринчи жолу катталып атам. Сиздер менен чогуу мынакей Кыргызстанды басып галочканы койдум. Бул жерде создать аккаунт деп турат. Да, создать аккаунт, биз жаңыдан аккаунт ачабыз. Бул жерде мисалы үчүн есть реферальный код деп сурап атат да, мисалга. Анан реферальный код менде жок. Мен бул жерге өзүмдүн электронный почтамды жазамын. Карагыла. Өзүмдүн электронный почтамды жаздым. Жазып өтүп, эми создать аккаунтту басам. Түшүнүктүү болду, создать аккаунтту бастым. Экранды бир аз күтө турабыз. Бул жерде мындай сүрөт чыгып атпайбы? Муну оң жакка жылдыр дейт да, до концачы. Мына кара сүрөт стрелканы басып, до конца жылдырып, мына үч бурчтук сүрөттү бул тешикке туура коюу керек да, мынакей. Эми электронный почтага мага код келет экен. Ал үчүн мен мына кара стрелканы жылдырып, мына сүрөттү туура тегиз коюшум керек да. Мына электронный почтага код келди. Азыр карап алып келебиз, электронный почта Gmail'га киребиз. Мен Gmail деп айтам, эсип туура эмес айтсам шылыңдап ала мени. Так, мисалга кайсыл азыр мынакей код келди. Код. Ушул кодду копировать этип алам. Мага көчүрүп жазган ыңгайсыз. Копировать этсем жумушум батыраак бүтөт. Так, копировать этип мына жерге жайгаштырып алдым. Эми бул жерге телефон номер кошобуз. Мисалы үчүн мен Билайын номер жазам. Сиз каалаган номериңизди жаза бериңиз, өзүңүз колдонгон. Далее дегенди бастым. Эми ушул Билайын номерге дагы SMS код келет экен. Так, автоматические сообщения дегенди басып койдум. Көрөлүчү азыр менин Билайын номериме SMS код келет экен. Өзүм да билбей атам. Күтө, мынакей код келди. Күтө туралы. Жогоруда код келди мага. Мен жогоруда кодум. Так, 378-257 деген код экен. 378-257 деген код экен. Кодду туура жайгаштырып алдым. Сиздер бул жерге пароль жазасыздар. Пароль мисалга мындай жазыш керек. Сиздин атыңыз Мирбек, чоң тамгасы М болот дагы, англисче Мирбек деп туруп жабыштырып, меники батпай калды, жазайын десем Мирбек деп туруп жабыштырып, ортосун абзац кылып бөлбөйсүз, просто меники батпай калды. Мисалга 1998 деп туруп аяк жагына решетка коюп коюшуңуз керек. Түшүндүңүзбү? Бөлүп койбоңуз, Мирбек деп туруп эле жабыштырып цифра коюп кетесиз. Биринчи тамгасы чоң тамга менен болуш керек. Эскерен чакырбагыла. Пароль ушундай болуш керек. Түшүндүңөр да,
мисалга менин атым Мирбек эмес, мен өзүм эле колдонуп жүргөн паролду жазам мисал үчүн да. Макей. Бул жерди көрдүңүздөр, мен бул жерде создать создать паскей деп турбай, бул эмне сөз экенин чынын айтсам билбейм. Карап көрөлү эмне экенине. Создать паскей дегенди сурап атат. Кирип көрөйүн, биринчи жолу кирип атам. Может билбей деле калышым мүмкүн. Создать паскей деген эмне экен бул эми? Далее басып койдум. Мына бул жерге экран блокировкага мен бармагымды коем. Сиздин телефонуңуз кандай маркасы, аны точно билбейм. Өзүңүз ыңгайлуу кылып, кээ биркинин блокировкасы телефондун четинде болушу мүмкүн турабы? Укажите место проживания дейт, Кыргызстан. Анан карагыла. Бул жерде Кыргызстан дегенден кийин фотография, бул баягы паспорт данныйлардыкын сурайт экен. Личные данные деп турат, көрдүңөрбү? Ушуларга даяр болгула. Еще 10 минут убактыңарды алабыз дейт. Хорошо деп бисмилля деп көрөйүн. Эми бул жерге силердин водительские права дейт. Эгер бар болсо аны жазсаңыз болот. Эгер жок болсо мейли, не надо ал жакка кириш. Эгер загранпаспорт колдонсоңуз аны киргизсеңиз болот. Эгер сизде загранпаспорт жок болсо, анда могуну басасыз дагы. Ушул жерге киресиз. Кирдиңиз да, мына бастыңыз муну. Кайра муну басасыз. Ылдыйдан далее. Далени баскандан кийин сизде момундай камера чыгып атат да, достор. Түшүндүңөр, мына камера чыгып атат. Сиз камерага доступ берип эме кыласыз. Мына бул жерде өзүнүн талабы бар экен да, мына. Көрүп атасыңарбы? Документ менен силер сүрөтүн көргөзүп, бетиңерди видео эме звонокко коюп берип, бүт бардыгын ошол паспорт сиздики экенин жана сиз өзүңүздүн паспортуңуз менен катталып аткандыгыңызды бардыгын далилдеп беришиңиз керек. Түшүндүңүзбү? Мына продолжить дегенди басабыз. Продолжитти бастым. Мынакей. Кирдим. Загрузка болуп атат, достор, күтөбүз. Мынакей ушундай экран чыкты, көрдүңүздөрбү? ID карт менен катталабыз. Мынакей көрдүк, Начать верификацияны басабыз. Бул жерде паспорт данныйыбыз бардыгы толук көрүнүш керек экен. Фото жакшы сүрөткө түшүш керек экен, көрдүңөрбү? Мисалга оригинал сүрөт, оригинал паспорт барбы? Оригинал паспорт менен колдонгула. Ошол паспорттун копиясын же сүрөтүн колдонгонго болбойт деп эрежесин жазып коюптур. Паспортуңар жаныңарда болсо гана силер эмне верификация өтүп аласыңар да. Бул жерде регистрация өтүп коюп, анан эртең верификация жасайм да деген сөз жок. Сиз регистрация болдуңузбу, сразу артынан верификация деген нерсесин сөзсүз түрдө жасайсыз. Ошол үчүн паспортуңузду жаныңызга алып болтуруңуз, катталдыңызбы? Все. Андан кийин сиз сөзсүз түрдө паспорт менен верификация өткөндө гана сизге могул OKX деген нерсе ачылат, түшүндүңөр? Мен паспорт данныйларын көргөзбөйм, ар ким өзү жеке отуруп алып паспорт данныйларын жазып, бул жерден верификация өтүшү керек. Начайтты бастым мен. Начайтты басканда паспорттун мына паспорттунчу, мына паспорт турат да, силердинчи ошо паспортуңардынчы, мисалга паспортуңардын мына паспортуңардын бет жагын толук көргөзөсүңөр, түшүндүңөр? Кийин паспорттун арткы жагын экинчисинде көргөзөсүңөр. Түшүнүктүү болду, Салам, достор. Бул жерде паспортуңуздун эки бетин тартып бүткөндөн кийин сизден бетиңизди момундай круглый сүрөткө киргизип, селфи кылууңузду сурайт. М-банкта, О-банкта регистрация болуп атканда ушундай бөлүм бар го, туурабы? Бул баардыгыбызга тааныш нерсе, түшүндүңөр? Көз очкиңерди, башыңардагы жоолук, шапка, шляпа, ошол нерселерди алып коюшуңар керек экен, Анан таза тыккан жерге туруп сүрөткө түшкүлө. Балдарыңар менен чогуу сүрөткө түшө албагыла. Достор, бетиңер менен селфи кылып сүрөткө түшкөндөн кийин мына ушундай бөлүм ачылат. Это может уйти до 2 минут деп турат, 2 минут күтүп турат экенбиз, Ушул жерден жылбай 2 минут толук түрдө күтүп туруңуз.
Мисалы үчүн бетибиз менен селфи кылгандан кийин 2 мүнөт өтүп бизге ушундай экран ачылат. А биз болсо ылдыйдагы подтвердитти басып коебуз. Достор, бизге мына ушундай экран ачылды. Кыргызстан дейбиз. Мисалга Кыргызстанда болсоңуз адрес проживания деп турат. Мен бул жерге адрес проживания жазып коеюн. Чыңгыз Айтматова, Бишкек проспект деп чыкты, ооба. Почтовый индекс 720038. Почтовый индекс деген мындай да достор, Google'га кирип, мисалга Жалал-Абад почтовый индекс же болбосо Мош почтовый индекс деп жазсаңыз, ошол кыргыз почтасынын мындай 6 цифра мындай индекси болот. Ошону жазып коесуз, кыйын жери жок. Түшүнбөсөңөр сурагыла группага жазып. Бул жерде ушинтип 2 минуттай күтүп турасыз. Мынакей верификация өттү, сонун өттү. Эми начать анализ дегенди басабыз. Биз эң биринчи эмне регистрация болуп, верификация өтүп жасап алдык. Эми экинчи видеону көрүңүз.